Камера мотор. Есть. Есть. Сцена 144, кадр 15, дубль 1. Актёрдук түзүм жалбыз сериалынын экинчи эпизодун Бишкектин жогору жагында тартып жаткан учуру. Акыркы серияда милиция кызматкерлери менен уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүнүн кагылышуулары, куугун атышуулар жана башка бүйүрдү кызыткан учурлар камтылган. Тасманы жаратууда жаш актерлорго басым жасалган. Алардын бири Чыңгыз терс каармандын образын жаратууда. Эң башкысын айтып кое берейин, бандиттин ролун аткарам. Бирок кандай бандит, эмне кылат, кандай окуяларга туш болот, анын баары сыр боюнча калсын. Себеби деген аз айтып койгондо спойлер болуп калат. Анан дагы көрүүчүгө балким кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан анын баары сыр бойдон калсын. Кудай буюрса, экранга чыкканда ошол жактан көрүшөбүз. Дубль 2. Социалдык багыттагы курч сюжеттүү детективдик учурларга бай лирикалык мелодраманын уландысы Ринат Мурзаевдин режиссердук жетекчилиги алдында ишке ашууда. Чыгармачыл топ жаратып жаткан тасма бай, көрүмдүү жана кызыктуу болсун деген максатта өлкөнүн бир нече аймагын кыдырып иштеп жатат. Азыркы убакытта фильмибиз аягына чыгып калды. Бир айдан ашык тартып келатабыз. Бүгүн бүтсөк, сентябрь айларында чыгып элдин назарына чыгып калат. Бул тасманы бир гана Кыргызстандан тарттык. Бул Каркара жайлоосунан тартылды, жана ошондой эле Бишкектен тартылды, Сокулуктан тартылды, Горная Маевкадан азыр тартып атабыз. Ошол анан Кыргызстандын көп кооз жерлеринен тартып атабыз. Жана дагы Чуңкурчакка барып тартабыз. Кыргыз телесериал студиясы кайрадан жанданып көп жылдык тыныгуудан кийин тасма тартууга киришти. Быйыл 6 сериал тартууга бел байлап, анын бири жалбыздын баштапкы окуялары көрүүчүлөргө сунушталган. Тасмаларды жаратууга мамлекет тарабынан жалпы 6 миллион сом каралган. Негизги максат ушул эле. Ар бир сериалыбызда биз ушул кыргыз элибиздин үрп адатын, адат салттын, наркын, кадимкидей тилин, дилин ушул баягы өзүнүн кылымдардан бери келаткан жакшы баягы салттарын ушул өзүбүздүн сериалдарда көрсөтүүнү максат кылабыз дагы. Элге ошонун айы бир көргөндө эстеп, ушундай эмес белек, биз ушундай эл эмес белек деген ойго кылт эте түшкөндөй деңгээлге жеткиргибиз келет да. Телесериалдардагы окуялар биздин заманды чагылдырат. Жашоонун өйдө төмөнүн күрөш, махабат же коомдогу бардык көрүнүш камтылган. Эмне болуп жатса ошонун баарын тасма аркылуу камтууга аракет көрүлгөн. Тасма жаратуучулар адамдардын маданий аң сезимин өстүрүп, улуттук баалуулуктарды унутпого, мекенди сүйүүгө багыттай алсак, анда өз максатыбызга жеткенибиз деген ойдо. Уланбек Тыйканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.